Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Бул апта ичинде өлкөбүздөгү эң эле маанилүү маселелердин сап башында турган чек ара көйгөйүн чечүү аракети күчөтүлгөнүнө күбө болдук. Коңшу Өзбекстан менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр жүрүп, эми жакынкы күндөрү УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин Өзбекстанга бараары күтүлүүдө. Буга чейин президент Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин сүйлөшүүлөрүн макулдашууларды дагы бурмалап, бири түшүнүп туруп, бири түшүнбөй туруп эле коридор деген сөздү ар жерге жабыштырып, элдин башын айлантуу аракети тилекке каршы дагы орун алды. Балким президенттин маалымат кызматы тарабынан кемчилдик кеткендир. Бирок кандай болгон күндө да президенттин коңшу өлкөлөр менен мамилени жогорку деңгээлге көтөрүп, ортодогу ар кандай маселени эки тарапка тең пайдалуу шартта чечүү үчүн жасаган аракетин мынтип бир сөз менен жокко чыгарып коюуга аракет кылынганы өкүнүчтүү. Антейин десең, маалыматты бир эле Кыргызстандагы кызыктар тараптар эмес, ошол эле Өзбекстандагы өздөрүнүн бийлигине каршы саясат кылгандары дагы ар кандай өңүттө жайылтууга аракет кылышканын көрдүк. Президент Мирзиёев Ислам Каримов бербеген жерлерди Кыргызстанга берип жиберди деп ызы-чуу салышка аракет кылышты сыягы. Кыскасы, бул маселелердин баарына УКМК төрагасы Самаркандек айылына барган күнү түшүндүрүп чекит койду. Эч кандай эч кимге коридор берилген жок, берилиши мүмкүн да эмес. Ошону өздөрү ойлоп чыгып, ошол Садыр Нуркожоевдун сүйлөгөн сөздөрүндө бир дагы сөзүндө коридор деген сөз жок турганда. Так, ал жерде сок боюнча мынтип айтылып атат. Сокко кирип чыккан мурдагы эле өткөрүү пункттары болгон. Ошол өткөрүү пункттарында эми жөнөкөйлөштүрүп, оңоюраак өтүп, оңоюраак кирип чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп берейин деп атат. Себеби ал жердеги элдер жашап атат. Так, андан сырткары ошол маселенин тегерегинде, мына 24-үнө барып биз сүйлөшөбүз, сокту тегеретип, толук бойдон границасын чечип бүтүп алайлы. Ал жер көбөйүп кетпесин. Жер расширяться этип чоңоюп кетпесин. Так, деген маселелерди биз коюп дагы ошону чечкиле атабыз. Коңшу Тажикстанда да маалымат айдыңында кыргыз-тажик чек арасы боюнча маселеге байланыштуу ар кандай өңүттөгү сөздөр тарады. Тажик бийлигинин расмий маалыматы толук чыкпаганы менен интернет сайттарда жана тажикстандыктардын арасында УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин мындан 1 жыл мурун 2020 жылдын февраль айында эсиңизде болсо тажик генерал-майорунун Баткен тууралуу пикири жарыяланганда берген жообу тарап жатат. Анда тажик генералы Навжубонов Баткен жерин кыргыздарга такыр тиешеси жок аймак катары сыпаттаганы белгилүү болгон. Ошол учурда дароо Камчыбек Ташиев жооп иретинде кайрылган болчу. Бүгүн эми Камчыбек Кыдыршаевичтин дал ошол интервьюсу тажик интернет сегментинде кайрадан таратылууда. Эгер тарыхты алып карасаңыз, Баткен эч качан кыргыз жери болгон эмес. Менин ата-бабаларым кыргыздарды алып келип, ушул жерди беришкен. Бүгүн болсо бул биз үчүн маселеге айланып калды. Эки элдин ортосуна от чагып атат. Эки мамлекеттин ортосуна чоң бүлүк таштап атат. Эгерде ал анын өзүнүн жеке эле сөзү болгон болсо, ал ошо жоопко тартылыш керек. Эгерде ал жоопко тартылбаса, мындан ары да ошол жерде иштей бере турган болсо, демек биз түшүнөбүз, бул тажик мамлекетинин негизги мамлекеттик саясаты деп түшүнүшүбүз керек. Эгерде аларды биз ошондой мамилесине кайтпай турган болсо, биз дагы өзүбүздүн мындай бир мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Мына ачык эле айтыш керек, Тажикстандын азыркы Лакш району, Жергетал району, Мургап, булардын бардыгы кыргыздын жери болгон. Мына кече эле 3 жыл алдын муну Лакш району деп аташты. Ушуга чейин Мургап району, Жергетал району болуп аталып келген. Жергетал району бүгүнкү күндө ошол Тажикстандагы райондордун эң чоң территориясы боюнча район. Кыргызстандын же болбосо Тажикстандын 4/1 бөлүгүн түзөт. Ошол мына официалдуу түрдө биздин Кыргызстандын жери экендигин тарых танбайт. Муну баарыбыз билебиз. Жана тажик мамлекетинин Тажикстан болуп туруп түзүлүшүнө ошол маалдагы союздагы Москвадан чечилген чечим боюнча ошол биздин Мургап, Жергетал райондорубузду Тажикстанга берип, Тажикстан деген бул Өзбекстандын составындагы кичинекей бир район болгон. Өзбекстандан бөлүп чыгарып, Кыргызстандан жерлерди бөлүп берип, анан Тажикстан мамлекетин курганбыз.
Эми ошол курган мамлекетибиз кайра биздин мына территориябыздын бүтүндүгүнө, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирген болсо, биз эмне үчүн карап отурушубуз керек? Мындай кадам кандай максатта жасалып жатканын түшүнүүгө болот. Анткени бул апта ичинде 3 күн Тажикстанда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген Кыргызстандын атайын кызматынын төрагасынын позициясы алдын ала эле белгилүү болчу. Ташиев Тажикстанга бара жатып, Самаркандек тургундары менен жолугушууда тажик тарапка түшүнүктүү боло турган сөзүн айтып өткөн. Кытайга чыгып атышат биздин мамлекет аркылуу. Кытайдан биздин мамлекетке аркылуу Тажикстанга товарлар келип атат. Эми алар дагы өтпөйт. Өтпөйт. Биз мамлекет чегараны чечмейинчи. Мамлекет чегараны чечебиз. Эки мамлекеттин кызыкчылыгына карата. Ошондон кийин мыйзамдын чегинде экономикалык байланыштарыбыз көбөйөт. Мыйзамдын гана чегинде биз чегараны чечишибиз керек. Белгилүү болгондой, Тажикстандагы сүйлөшүүлөр оор жүрдү. Бирок эки тарап тең тынчтык жолу менен маселени саясий келишим жолу менен чечүүгө кызыктар экенин билдирген. Эми Тажикстандын тийиштүү мамлекеттик комиссиясы алдыңкы күндөрү Кыргызстанга келери күтүлүүдө. Ага чейин болсо Кыргызстандын УКМК башчысы алдыда Өзбекстанга кызмат сапары менен барары маалымдалды. Мамлекет ушул сыяктуу маселелер менен алектенип жаткан чакта чегара маселелеринин чечилишине эмес, чечилбешине кызыктар сырткы жана ички күчтөрдүн саясий оюндары да уланды. Бурмаланган жалган маалыматтардын баары дал ошол саясатчылардын кезектеги саясаты экени түшүнүктүү да. Аларга койсо чегара маселеси чечилбесе, элдер күн алыс талаш тартыш менен ызы-чуу, кээде таш, кээде курал аралашкан, кээде үйлөрдү өрттөө менен коштолгон окуялар болуп турса. Ошонун арты менен ал жаман, бул жаман деп өздөрүнө саясий упай топтосо. А берки контрабандисттер болсо ошол эле кылмышын улантып, каалаган күнү банги затын, каалаган күнү башка затын ташып, байыгандан байып жата беришсе. Бирок эми андай болбой калганына аябай кыжаалат болушуп, аргасыз ошол эле фейктери менен, ошол эле өздөрүнүн маалымат каражаттары менен каралоо иштерин улантып жатышат. Айрым саясатчылардын фейктеринин жүзү ачылып, жоопко тартыла баштады. Айрымдарынын фейктеринин жүзү эми алдыңкы күндөрү ачылуу алдында турат. Булардын долбоорлорунун бири болгон берки Конституцияга каршыбыз дегендер өзүнчө бир тема. Алар бүгүн эмнени күтүп жатышат деп ойлосоңуз керек. Алар бүгүн өздөрүнүн камалышын күтүп жатышат. Эптеп ызылдап отуруп, провокация кылып жүрүп, камалып кетсем эле болду. Анан саясий куугунту көрүп жатамын. Үйдө кичинекей балдарым калды. Мен токтобоймун, мен андаймын, мен мындаймын, ачкачылык жарыялаймын деп аракет кылышат. Ошентип элге аты таанылат, боорукер кыргыз эли аларга боору орой баштайт. Жапаров Жаман Турбаева мына байкушту жөн эле жерден камап койду деген түшүнүк пайда болот. Анан баягы эле адам укуктарын коргойбуз деп топтолуп алып, гей-парадтарды уюштуруп жүргөндөр бийликке кайрыла баштайт. Алардын артынан баягы эл аралык уюмдарыбыз дегендер тынчсыздануусун билдире баштайт. Фейктери толугу менен активдешет. Анан баягы эле булардын тобундагы ана башчылары өздөрүнүн партияларынын атынан билдирүүлөрдү таратат. Кыргыз бийлигин адам укугун урматтоого чакырышат. Кыскасы баягы эле саясат. Баягы эле бийлик талашмай. Ушинтип отуруп 30 жыл убакыт өттү да кетти. Бул аралыкта коңшуларыбыз өндүрүш менен, мамлекетти алдыга жылдыруу менен алектенди дагы, бизден алда канча алдыга жылып кетти. Анан албетте уялбаганга, арданбаганга айла жок болуп турат. Мына кече Өзбекстанга барганда уялдым мен. Баягы өндүрүш тармагын көрүп чыгып абдан уялдым. Бизде тиш чуккан фабрикабыз салбаптырбыз. Алар болсо самолет чыгарып атат. Мына көрдүңүздөр, эң кыйын акыбалыбыз, экономикалык акыбалыбыз кыйын. Бирок биз программаларды иштеп чыктык. Жакын арада буюрса чоң-чоң өзүбүздүн пландарыбыз иштей баштайт. Биз бүгүн өзүбүз колго алып, мамлекетибиз үчүн бир муштумга биригип, өзүбүз үчүн өзүбүз күйүп, алдыга жылууга бирикпесек, анда дагы 30 жылдан кийин кандай акыбалда болушубузду бир гана жараткан Кудай билет. Колуңузга бир жакшы смартфон кармап алып эле, утуру Facebook'тан, утуру Instagram, YouTube'га чыгып алып, акылыңыз жеткен дагы, жетпеген дагы сөздөрдү сүйлөй берсеңиз, ким утушу мүмкүн?
Bir тармакта адис болсоңуз, билимиңиз болсо, тажрыйбаңыз болсо, алдыга жылуу үчүн конкреттүү бир тармак боюнча планыңыз болсо, аны дагы маданияттуу, жеткиликтүү таризде айтып чыксаңыз неге болбосун. Саясатчыларга ошол 30 жылдан бери эле бириге албай коюшту. Бирок эл журттун биримдиги, ынтымагы болбосо, бекем бир максаттуу аракети болбосо, анда душмандарга эле пайда эмеспи. Ошолорго гана ыңгайлуу болот дагы, мамлекет бир кадам дагы алдыга жыла албай, ички интригалар менен убактын өткөрүп жүрө берет. Мунун натыйжасы келечеги албетте улут үчүн, өлкө үчүн өтө чоң коркунуч жаратат. Бирок жалпылап алып ойлоп көрүңүз. Бүгүн элди бөлүп жарып жаткан саясатчы ага эжелерибиз дагы 30 жыл өмүр сүрөр. Кимдин канча өмүрү бар Кудай билет го, бирок орточо эсеп менен алганда бүгүн ошол 60 жаштын тегерегиндеги саясатчыларыбыз ушундай курактады. Андан кийин кандай болорун ойлоп көрүңүз. Сиздин бүгүнкү кичинекей уул кыздарыңыз кандай өлкөдө калат? Бул саясатчыларга аны буга чабыштырып, муну ага чабыштырып коюп, бардар курсагы ток, саякаттап дүйнө кезип, ойноп күлүп жашап өтүп кетишет. Мамлекет алсырагандан алсырай берет. Демек, Кыргызстаныбыздын алдыга жылышына, туруктуу өнүгүү жолуна тез арада түшүп кетишине баарыбыз бирдей салым кошсок туура болбойбу? Кыргызстан баарыбызга керек. Мамлекетибизди интрига менен эмес, ынтымагыбыз менен сактап калалы. Саламатта калыңыз.